Салам достор. Күн кичине батып бартат. Мен азыр Агая штаты Калмус шаарындамын. Үйдүн жанындагы заправкага келгем. Бензин куйганы. Азыр бензин куюлуп бүттү. Полный бак болду. Бирок менде бакта бензин бар болчу. Ошондо биз $40 51 центке бензин куйдук. 14 галлон 900 грамм. Америкада баалар кандай? Заправкага келгенде өзүңө каалаган бензинди басасың, ошол бензиндин гана баасы жазылып калат. Калганы өчүп турат да. Мен ошондо Plus деген марканы тандадым. 1 галлон $2 71 цент да. 1 галлондо 3 литр 800 грамм. Ошондо баасын санасаңар болот. Америкадагы бензиндин баасы Кыргызстан менен бирдей. Мындай салыштырганда. Азыр мына полный бак болду. Америкада эч качан элдер 1 литр, 2 литр, 5 литр деп эч качан куюшпайт. Кыргызстанда ченеп куюп, анан багажнике канистра салып коюшат да, запаска депчи. Америкада андай болбойт. Каалаган заправкага келесиң дагы бензинди койганда только полный бак куюш керек да. Эми бул закон эмес эми. Мен бир дагы кишини көрүп элекмин, американецти 1-2 литр куяткан. Келишет дагы заправкага полный бак куюшат. Бүгүнкү кыскача видео Америкадагы бензиндин баасы болчу. Ар бир заправкага кирерде ушундай жерде бензиндин баасы жазылып турат. Бул эң арзан бензин да. $2 41 цент. Дизель болсо, солярка болсо $3 19. Бул 1 галлонда. 1 галлондо 3 литр 800 грамм. Кой үйгө кетели. Опа, ысымылда. Бул заправка үйдүн жанында. Абдан ыңгайлуу жайгалышкан. Бул заправкадан чыккандан кийин эле бир 300 метрден кийин мен жашаган жер. Бул жерде болсо жалаң кафе, ресторандар, супермаркеттер, банктар, каалаган нерсең баары бар. Биздин жашаган кичи микрорайон деп койсок болот. Агаянын жакшы жери, үйдүн жанына келесиң дагы каалаган орундукка коюп коесуң. Мен 2 жыл мурун Нью-Йоркто жашачумун. Аяка үйгө келгенде места жок. Издейсиң 2 көчө, 5 көчө, 10 көчө үйдөн алысыраак коесуң. Көп учурда штраф алып каласың туура эмес койгон үчүн. А биз монтип келгенде үйдүн жанында дайыма место болот дагы. Келип туруп, ушинтип шашпай коюп туруп үйгө кирип кетебиз. Так, келдик үйгө. Эмдиги видеого чейин салам достор, салам.